Өлкөбүздү башкарууга, мамлекеттеги маанилүү маселелерди чечүүгө сиз түздөн түз катыша аласыз. Ал добуш берүү аркылуу. Тандоо кылуу менен сиз мамлекеттин келечектеги башкаруучуларын, андагы маанилүү маселелерди чечүүчү адамдарды тандайсыз. Учурда шайлоолорду таза өткөрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалууда, бардык аракеттер көрүлүүдө. Шайлоо күнү кайдыгер болуп, добуш бербей коюп, анан башкаруучуларга сын тагуу, жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап дегендей эле кеп. Андыктан бир берилген мүмкүнчүлүктү, шансты пайдаланып калыңыз. Шайлоого катышыңыз, добуш бериңиз. Кыргызстандын келечегине ар бирибиз салым кошо алабыз. Биринчи эле кадам бул биздин туура тандообуз. Ал эми туура тандоону аягына чейин чыгарыш үчүн биз 17 ноябрь күнү шайлоого барышыбыз керек. Эртеңки боло турган көйгөйлөрдү бүгүн чечелик. Жаркын Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер карабаңыз. Кантип кыргыз тилди өнүктүрөбүз, кантип өлкөнү өнүктүрөбүз, кантип элибизге жардам беребиз деген суроо болуп атат да. Ал үчүн өзүбүздү сыйлаш керек, анан өзүбүздүн биринчи очередь тандообузду сыйлашыбыз керек да. 17 ноябрда шайлоо болот. Ошон үчүн баарыбыз шайлоого барып, өзүбүздүн гана тандообузду биз сыйлап, өзүбүздүн тандаган киши болобу, партия барабы, ошого бюллетенибизди, добушубузду берип кетишибиз керек. Ошондо гана кадамдар жакшы болот, ошондо биз жарандык милдетти аткарган болобуз, ошондо биз бийлигибиз бар экенин сезебиз да. 17 ноябрда шайлоого келиңиздер.